Ата эне эртеден кечке жумушта болуп, балдар үйдө калган кезде балдардын колунан телефон түшпөй калган учур. Телефон компьютердеги ар түрдүү анимация, контенттер, түркүн түстөр, бат-бат кадрлар менин иштешине кыйынчылык берет. Советтик мультиктер кадрлары жай алмашып, анимациялар жай, менин иштешине ыңгайлуу болгон. Азыркы окуучулар телефондогу кыска, кызыктуу контенттерди көрүп, мектептеги жай сабакка 45 мүнөт кантип чыдап отурганын элестетип көрүңүз. Ошондуктан балдарыбыз агрессиялуу жана стресске бат кабылып, билимге кызыгуу азайып, ой жүгүртүү жайлап жатат. Телефондун өспүрүм үчүн зыяны: чыныгы реалдуу жашоонун кызыкчылыктарынан алыстайт, сабакка кызыгуусу таптакыр жоголот. Телефондон алыстатуу үчүн өспүрүмдүн кызыккан хоббиси же кандайдыр бир өзүнө жаккан алеги болуш керек. Эгерде өспүрүм балаңыздын телефонго көз карандылыгын байкасаңыз, анда ага кызыктырган алек сунуштайсыз. Бул алек спорт же кандайдыр бир курс, кружоктор болушу мүмкүн. Эгер балага эч нерсе жакпай калган болсо, анда балаңыз менен сүйлөшүү, түшүндүрүү жолу менен телефонун колунан алып коесуз. Учурдун мугалими сабагын өтө кызыктуу, телефон менен конкурент боло ала турган деңгээлде өтүүгө умтулушу керек. Бирок билимди телефон оюнундай кызыктуу өтүүгө мүмкүн болбой калган учурда балдар үчүн сабак, билим абдан кызыксыз. Эгерде сиздин балаңыз да телефонго ашыкча берилип кетип, сабакка кызыкпай аткан болсо, анда кызыктуу мектеп аттуу курсубузга чакырабыз. Андан сырткары, бул маалымат сизге пайдалуу болгон болсо, же кандайдыр бир каршы пикириңиз болсо, комментарийге калтырыңыз. Бул биз үчүн абдан маанилүү.